Сурооңуз бүттү, комуз? Бүттү. Рахмат, просурак маселе боюнча 3-чү микрофон. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар. Бул мыйзам биздин палатадан өткөнү ушул созуп бул талаш жок. Бул мыйзам туура эмес кабыл алган бүгүн баарыбыз түшүнүп атабыз. Себеп дегенде жөлөк пул деген өзүнүн аты айтып турат да. Жөлөк пул колунда жокторго, кыйналган семьяларга берилиш керек. Бул жерде подряд бардыгына бериле турган. Колунда барлар, байлар, орто жашагандар эмне үчүн жөлөк пулду алыш керек? Мамлекет өзү кыйналып атканда. Бир сөз менен айтканда. Башкасында кайрылбай эле койлу. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, ушул мыйзамды бүгүнкү министерство суранып келген 3 ай. 3 ай эмес, сиз 3 айда сиз үлгүрбөйсүз. Сиз 6 ай сурашыңыз керек. Сиз ошол мезгилде ушул мыйзам туура болуп атканын сиз коңгурок кагып сиз айтышыңыз керек болчу, министр. Туура эмес болуп атат. Урматтуу депутаттар деп. Силер эмне жерде келип туура болуп атат? Дегенсиңер, мына эмне болуп атат? Б болуп атат. Эмне болуп атат? Ошондуктан 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде министрлик ушу сиздер ордуна келсе, министрлер, мындай министрлер кармаштын кереги жок. Кетириш керек. Эмнеге отурасыңар? Эми келип алып айтып атасыңар. Урматтуу коллегалар, сунуш, мына суроонун бериштин кереги жок кажет. Бардыгыбызга 6 фракциянын чечими бар. Срокту берели, 3 ай сурап атат, 6 ай срок берели. Ордуна келтирсин. Ошол коррупция бар болгон болсо ушу министерство күрөшүш керек. Айыл өкмөт, айыл башы бардыгы туура эмес алып алгандарга. Коррупция бар деп коррупция менен күрөшпөйсүңөрбү? А силер оңой кутулуштун жолун ойлоп, бардыгына поголовно беребиз деп, 3 балага чейинкилер эмне кылат? Кембагаллардын ошо 6 бала, 7 баласы жок ошолордун. Жокчулуктан 1 бала, 2 баласы эмне кылыш керек алар? Аларга бербей коюп атасыңар. Рахмат. Сунуш. 3-чү микрофон сунушту узайтпадыңыз. Суроо талкууну токтотолу дагы убакытты берели, токтотуп берели, өкмөт сурап атат. Эч ким деле бу жерде каршы эмес. Иштеп келишсин, ордуна келтиришсин. Рахмат. Рахмат сунушуңуз үчүн. Просурак маселе 1-чи микрофон. Депутаттар, бул маселеде айтыла турган сөздөр бар. Ушул маселени тегеретесинде. Жок дегенде айтып элге угузуп коелу, анан деле көп деле киши жасылган жок. Анан деле анан кийин үлгүрөбүз. Добуш бергенге да бар. Анан бардык маселени эле же суроо бербей, же талкуулабай эле. Анда бул жерге жөн эле кнопканы басканы келгиле деш керек да, ошо менен кнопканы бүтүш керек. Келгиле бир аз сүйлөп, айтчу сөздү айтып коелу, эми элге угуза турган сөздөр бар да, эл биле турган сөздөр бар. Баягындан бери, 1 айдан бери айрым жерлерде эл көтөрүлүп атат, митингдер болуп атат ушул маселе боюнча. Эми ошого байланыштуу биз дагы кичине элге түшүндүрүп коюшубуз керек да. Рахмат. Чыныбакынча ар бир депутат сунуш берген акыл экен. Биз сиз жаңы эле добушка чектөө койдук. Башка эмне себеби бар? Азыр эмнеден качып атабыз? Эмнени уккубуз келбей атат? Мен ошону түшүнбөй атам да. Бул жерде мен чечпейм, жалпы добуш менен чечебиз. Сөз просурак маселе 5-чи микрофонда. Нуакунович, ушул мыйзамды кабыл алып атканда сиз төрага элесиз. Биз бу жерде сиз менен биз добуш бергенбиз. Ушинтип тездетилген. Бул популисттик мыйзам болгон. Бунун азыр кайра буну чыгып, митинг эмне үчүн болду? Митингди ким көтөрүп атат? Туура эмес мыйзам болгон үчүн көтөрүлүп атат. 1-2 баласы барлар албай калган үчүн ошолор айтып атат. Мурда алып жүргөндөр. Ошондуктан азыр эми бири-бирибизди күнөөлөштүн кереги жок. Ордуна келтириш үчүн мен сунушумду добушка коюңуз. Өкмөткө өзүнүн сурап келген срогун даже узартып берели 6 айга. 6 айдын ичинде өзүнө келтирсин. Ошол коррупцияны ушулар жойсун, болбосо кетсин. Эмне кыласыңар мындай министрлерди кармап? Рахмат. Мен кечирим сурайм, Чыныбаков, сиздин сөзүңүздү электе алып алдым. 1-чи микрофон бүтүрүп алсын, Чыныбаков. Урматтуу Алтынбек Мырза, Алтынбек Турдубаевич, сиз кичине чыдап коюңуз. Эми биз айта турган сөз бар, туура айтасыз. Мен төрагалык kesимде кабыл алынган, ошондо бийликтин 3 бутагы тең, ошол жерде отурган 2 өкүлү тең чуркап жүрүп бул мыйзамды саясий чечим кылып, керек болсо
процедураны сактатпай тез эле кабыл алыш керек. Болбосо болбойт деген сөздөр болгон. Ошондон улам ошондой шарт менен кабыл алынган. Анан эми сиз айтып аткандай нерсени да кеңирээк талкуулап коелу, ашып кетсе бир 10 киши экен эми. 10 кишини угуп коелу, анан айынан калган мыйзамдарга өтөбүз. Бул башка мыйзамдарды деле талкуулап атат, ага караганда бул коомдук резонанс жараткан мыйзам болуп атат. Ошондон урматтуу депутаттар, угуп коелу эми ашып кетсе бир 10 киши жазылыптыр. Суроолорун берсин, тактап алсын. Менимче бардык депутаттар ошондо өздөрүнүн айта турган сөзүн айтат, өзүнүн позициясын да билдирет. Ким күнөөлүү экенин балким териштирип кереги жок, бирок маселени ачыкка чыгарып коюш керек да. Рахмат. Эми орто микрофондорду берип коюн. 6-чы микрофон. Урматтуу Мирлан Исабекович, бул жакта сол жагына карап турсаңыз, биз да отурабыз микрофондо. Урматтуу депутаттар, биз июнь айында баарыбыз кыйын болуп, ошондон мыйзам кабыл алдык эле, кыйкырдык эле. Элдер аябай кол чабышкан, жөлөк болот экенбиз деп. Ошондо министр эмне кылып аткан билбейм, ошол жерде башын ийке отурган, ооба туура колдойн деп. Эми болсо жылдам деп атат. Эми бу жерде биздин биринчи эле баарыбыздын сурообуз эмне түрткү болду? Ушуну беребиз да. Буга жооп берди. Мен бул жерден буларга 6 ай эмес, 3 ай срок берели, 6 ай өтө эле көп. 3 ай берели, 3 айда көп нерсеси болот да. Рахмат. 3 айда быштап келсин. Анан жана Рахмат. сурообуз бирдем эмне түрткү болду? Эми айтып берди бул түрткү болгон. 3 айга дейли. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынчтанып алсаңыздар. Тынчтанып алсаңыздар. Биринчи мыйзамдын концепциясында 3 ай деп турат, ошол редакция боюнча түшкөн сунуш менен мен добушка коем. Биринчи Алтынбек Турдубаевден түштү. Сунушту добушка коюп коеюн, анан өтпөй калса. Түшүндүм. Урматтуу депутаттар. 3-чү микрофонго берейин процедураны, анан кийин добушка коеюн. Урматтуу депутаттар. Мирлан Сагбеевич. Урматтуу юристти чакырып алып туруп регламентти карап койгула да, алып баруучулар. Биз биякта эмне кылып отурук? Очередь күтүп отурбайбызбы жазылып? Суроо берейин деп биринчи окууда. Ратификация эмес. Ратификация суроо бербей өткүзөйүк деп отуруп, Казакстандын 100 миллионун өткүзүп, кайра денонсация кылдык. Эми ар бир законду өткүзөбүз, бир айдан кийин кайра назат. Ошон үчүн жакшылап талдайык да. Азыр суроолор бар да биринчи окууда. Андан кийин экинчи, үчүнчү окууда, андан кийин еще берсек болот. Тактап алайык да. Эмне үчүн министрлик өткөндө бизге убада берген? Бардыгын тактадык. Минфин убада берген, акча бар деп. Анан кийин эмне болуп кетти? Азыр тактайык да. Өкмөт эмне жумуш кылды? Мирлан Сагбеевич, суроо берейик да. Чек коюлду айтак деле. Калгандары жазыла албайт. Андан кийин эле туруп эле давай өткүзө берейик, карабай эле деп эми суроо берейик да 1-2 мисал. Ой, жазылбадык бе, суроо берейик да 1-3 кишиге бербейсиңерби? Өткөндө мына бюджетти 3 окуудан өткөзөрдүк. Элдин баары күлүп атыр. Мына нарында митинг чыгып атыр. Эмнеден? Анткени өткөндө шашып туруп өткөзөргөнбүз. Коомдук угуу, парламенттик угуулар өткөн эмес. Нарынга, таласка барып. Ошондо мен ошеден чыркырагам, эки балалуулар албай калат эртең. Мен алам. Мирлан Исакбаев, сиз аласыз. Но бирок менин когушум эки балалуу жакыр үй биле албай калат деген ошондочу. Мына бүгүн 1 январга жетпей эле келип калдык ошолочу. Ошондуктан эми суроо берейик да. Мирлан Кенжебек Саттымович, урматтуу депутаттар, суроо берген күндө дагы ушул кырдаал болуп атат да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, келишип алсаңыздар мен сунуш кылайын, ар бир фракциядан 2 депутатка суроо берели. Ошо менен аз чыккан кезегине карап мен процедура берем. Дастан Далабаевич, 2-чи микрофон, андан кийин 1-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, эми бул жерде менин оюмча спор болбош керек да. 3 ай, 6 ай, жетеби, жетпей өзүлөр ошону сурап атышат. Жетпесе анан өзүлөр угат да сөздү. Жаман сөздөрдү өзүлөр эле угат да. Анан бул жерде урматтуу депутаттар, бир проблема эмес, бул эки балалуу үй бүлөлөрдүн проблемасы эмес. Бул жерде мындай болуп калды, урматтуу депутаттар. 5 балалуу болсо, 5 балалуу. Алар азыр ар бир балага 900 сом алат. Bir айга 4500 сомду алышат. Ал эми ошол мыйзам күчүнө кирсе,
алар 1,5 эле миң сом эле алат да. Вот бул жерде проблема болот атпайбы? Көп эле проблемалар. Бул өтө мындай чоң проблема да. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон, андан добушка коеюн, урматтуу депутаттар. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Биринчиден, бул мыйзам долбоору мындайча айтканда каршы булага аныкталып, анан кийин кабыл алыш керек эле. Айнур Тойчуна, токтоп турсаңыз. Анан учурунда өкмөт буга оң корутунду берген. Мыйзам кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ошол бюджеттин тартыштыгы боюнча мөөнөт сурап атат. Мыйзамга өзгөртүүнү сурап атат. Бирок Мирлан Исакбекович, сиз туура эле алып кетип атасыз. Депутаттар ортоңку микрофонго чыгып, ар түрдүү сунуштарды бергенге укугу бар. Мыйзам боюнча талкуу кылганга укугу жок. Процедурный маселени айтканга азыр сизге 2 сунуш түштү. 1 сунуш түштү. Алтынбек Турдубаевич айтты. Суроону талкууну токтотойлу да мыйзам долбоорун колдоп коелу деди. А бирок экинчи сунуш 6 айга жылдырайлы деди. Биринчи сунушун койсоңуз болот, экинчи сунуш боюнча коюлбайт. Эмне үчүн дегенде мыйзамдын концепциясына өзгөртүү киргизе албайбыз. Мыйзам экинчи окууга келгенден кийин 3 ай 6 ай жөнүндө талкуу болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, экинчи сунушту сиз бердиңиз. Ар бир фракциядан 2 депутат сүйлөшүн деп. Ошондуктан биз каттуу кыйкырган чечим депутаттардын кыйкырыгы менен чечим кабыл албайлы. Регламент турат, сунуш берилди. Регламенттин талабы менен сиз берилген сунуштарды тартип менен коюп кете берсеңиз жеңил болот. Рахмат. Ошол биринчи сунушту добушка койсоңуз, андан кийин экинчи сунуш кетет, өзүңүздүн сунушуңуз. Анда урматтуу депутаттар, депутат Сулаймановтан сунуш келип түштү. Анда тактап коюңузчу сунушуңузду. Биринчи микрофон процедурный. Суроо жооп токтоткула. Токтотолу. Талкууну дагын. Добуш берүүгө жөнөтөлү. Азыр анан 6 ай дедим эле, көпчүлүк депутаттар 3 ай деп атат. Өздөрү дагы 3 ай сураптыр. Анда ошол 3 ай бойдон калсын. Добушка коюңуз болду. Анда депутат Сулаймановтун сунушун добушка коюм. Добуш бериңиздер. Аймечи 2-ден анда болбойт да уже. Концепция азыр киргизе албайбыз, ооба. А эменичи 2-ден эс алып өтпөсө 2-ден коебуз, Макул 66, каршы 18, баары 84, катталды 108 өттү. Анда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ой, кечирип койгула. Анда суроолор талкуу токтоду. Анда комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз комитеттин төрайымы Молдубекова Гулкан Сакиновнага берилет. Рахмат, Асиса Избековна, урматтуу депутаттар, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият... Гулкан Сакиновна, 1 минут. Процедурный биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, албетте биз депутаттардын пикирин сыйлайбыз. Бирок айтыла турган сөз эле, эртең менен даргандай маселелерди айтып койсок болот эле. Аны дагы биз алып салдык. Өтө чоң маселе болуп атат. Кийинки кездерде коомдук резонанска айланып, коом катуу талкуулап, эл суукка карабай чыгып, ачкачылык жарыялаткан маселени талкуусуз эле ура-ура менен бүтүрүп салабыз дегендин өзү чоң уят иш. Биз элдин өкүлүбүз. Элдин өкүлү катары ушул жерде туруп, ушул маселени ачыкка чыгарып, эмне үчүн ушундай болуп калды? Эмне үчүн бийликтин 3 бутагы колдоп, жайында уралап, колду толгоп керек болсо, саясий чечим кылып кабыл алган мыйзам бүгүнкү күндө кайра келип токтотууга туура келип атат. Анын баарын кичине талкуулап койсок, ачыкка чыкса элде түшүнүп калат эле. Эмне болуп кетти, эмне үчүн ушундай болду деп. Бул биринчиден. Экинчиден, негизи бул ошол митинг уюштургандардын артында керек болсо өзүбүздүн бийликтин өкүлдөрү турат деген сөздөр тарап атат. Ошол митингге чыккандардын өздөрүнүн моюнуна алган боюнча. Гестке жастыргандардын артында ак үйдө отурган айрым саясий чиновниктер турат. Тигил же бул саясатчыны жастырып деген сөздөр тарап атат. Келгиле ошол маселелердин баардыгын ушул жерде чуркап жүргөн президенттин өкүлү болобу, өкмөттүн өкүлү болобу тактап эл алдында ачыкка чыгарып коебуз. Эмне үчүн коомдун тынчтыгын бузуп, ушак айың тараткандар ак үйдө отуруш керек? Эмне үчүн биз ошондой маселелерди ачык талкуулай албайбыз жогорку кеңеште? Эмне үчүн мына пирамида каналы бизди күнүгө көргөзөт?
Şu sessiyalarda. Anın 15 milyon so'mga çıkım kılgan murdaki direktörün getirip orduna gelip 2 yılın içinde 1,5 milyon so'm payda kalıp çıkan direktörün kolun tolgup hizmetten alıp atabız. Emne için oşol meseleleri şöyle karabayız. Biz emne Jogorku Kenеш notarialдык organ bolup kaldık. Bu jön ele kol götürüp berip pечать basıp bere turgan. Gergile mınday meselelerin barını biz talkulap turalı. Egerde biz şunday meselelerden kaçıp tiyaktan ızmanok bolup otat, tiyaktan aytып otat, suranıp otat, eптеп doğuş berip koyalım dep ayta bere turgan. Рахмат, экинчи микрофон процедурный. Урматтуу коллегалар, урматтуу Турайымдын орун басарлары. Бул мыйзам биз тараптан 98% колдоо менен өткөн. Президент кол койгон. Өкмөт каржы бар деп өзүнүн оң пикирин берген. А бул мыйзам ишке кире албай атып, бул мыйзамды кайта өзгөртүү киргизгенде эмне зарылчылык болду? А макул өзгөртүү киргизгенде өкмөттүн укугу бар. Мынча шашылыш. Ал эми өкмөттүн бул мыйзам эмне үчүн мына комитеттерде караганда опросный путем карады. Эмне үчүн ачык карабайт? Бизге жарандыгдан, элдерден арыз муңдар келип түшкөн, сунуштар келип түшкөн. Эмне үчүн бул мыйзам коомдук талкууга коюлбайт? Эмне үчүн региондо талкууланбайт? Азыркы Исакуловна сунуштаган мыйзам бул мурдагы коррупцион схемасы бар мыйзамдын өзүнүн уландысы. Кайрадан ошого келип атат. А бирок бизде митингге чыккандар аны сураган эмес. Митингге чыкканда доходу жок кылып 18 жашка бардыгы төлөп берсин деген. Алардын сунучу деп туруп башка саясий ойлонуп атат. Мен сунуш кылам. Бул мыйзамды кайта чакыртып алсындан талкууга кайра коюлсун, элдик талкуу болсун. Бардык областта талкуулап чыгып турган экен, кайрадан өзгөртүп киргизип берели. Рахмат, үчүнчү микрофон процедурный. Рахмат, Асел Сөзбековна, мына азыр эле Синай коюнчу айтып кетти. Ногу регламентти караш керек да. Ушунча отуруп, жазылып, даярданып, окуп, анан кийин ушул жерде суроолорду тактап, биринчи окууга кирип аткан мыйзамга бир адам суроо бербесе, эмне деген калыстык болот бул? Нарында акцияга, митингге чыгып аткан мыйзамга биринчи окууга киргенде бир депутат суроо бергистирбей жаап салдык. Эмне эртең нарынга барып алып туруп коомдук угуу жазайыкпы? Асел Сөзбековна, мен министрди орун басары менен өкмөттү чакырам. Нарынга анда таласка барып кыдырайык. Мен суроо берет элем. Ноябрь, декабрь 2 айда жөлөк пул алып жүргөн энелерибиз албай калды. Анткени айтыптыр, январда жаңы мыйзам келатат, ошону менен аласыңар. Документтериңерди дайындабагыла деп. Мына ошону менен суроо берип тактайт элем. Эмне үчүн ноябрдан бери жөлөк пулду токтотуп койдуңар? Эми азыр болсо 3 айга жылдырганда алардын ситуациясы кандай болот? 2 айдыкын ким компенсация кылып берет? Асел Сөзбековна, суроо көп да. Суроо көп да. Анан кийин ошон үчүн жана саат 3-тө коюп койшек болчу добушка. Азыр шашпай сүйлөшөт элек. Эгер шашып аткандар болсо. Анан кийин экинчиси, өкмөттүн жоопкерчилиги. Акча бар деген положительный корутунду берген болчу. Парламенттин жоопкерчилиги 3 окуудан кабыл алганбыз. Президенттин жоопкерчилиги кол койгон. Элдин астында жооп берейик да ар кимибиз өзүбүздүн добушубуз үчүн. Башыбызды жерге тыгып албай. Ошондуктан мен баарын чакырам, Асел Сөзбековна. Мындан кийин моундай кылып туруп, эгер суроо жок эле бардыгын өтсө турган болсо, анда эмне убара кылып чакырасың да бизди отурумга? Ошондуктан мен ойлойм, суроо жооп, талкуу деген болуш керек. Талкуу деген таза эле калып калды бизде. Талкууга чыкпай калдык. Рахмат, 4-нчи микрофон процедурный. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул жерде акча каражаты жөнүндө маселе жок. Себеби дегенде бул акча каражаты 2018-жылдын бюджетине каралган жана бекитилген. Ал боюнча маселе жок. Бул жерде маселе ошол алуучулар алып жүргөн буга чекти алуучулардын алып аткан акча каражатына азайып кеткендигинде болуп атат, жана ошол балдардын саны көбөйүп кеткендигинде болуп атат. Ошол эле учурда ушул мыйзам талкууланып атканда сиз министр катары, Минсоцразвития министр катары ушул мыйзамдын кемчиликтери болсо, ушул жерде айтып коргошуңуз керек эле. Бирок сиз ушул жерде өзүңүз макулдугуңузду бергенсиз. Мен буну айтканымдын себеби жоопкерчилик жөнүндө. Макул, биз колдоп беребиз. Бардык жагдайды эске алып. Бирок бул жерде жоопкерчиликти бирөө тартыш керек. Министр катары сиз дагы Тойгул Базаркуловна бул маселеге салкын көз караш менен же болбосо ушуга окшогон кемчиликтерин эске алган эмессиз.
мен чакырып кетер элем, ушул мыйзам кабыл алынышы биз колдоп бергенбиз депутаттар өзүбүз. Бирок ушуга окшогон кемчилдиктерди ким жол берди? Кайсыл министрлик жол берди? Эмне үчүн убагында айтылган жок? Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон процедурный. Урматтуу Асель Союзбековна, урматтуу коллегалар, эми жыгылган күрөшкө тойбойт деп коет. Сиздер туура эле алып баратасыздар. Регламент боюнча кийинки суроого өтө берсек, ошонун астында Сапарбек Жумакадырович эң туура кылды. Жоопкерчиликти мойнуна алды бул өкмөт. Өзүнүн мүчөлүштүктөрүн кетирилген кемчиликтерди дагы мойнуна алып атат. Уинстон Черчилль айткан, кенедей бир баланын көз жаш тамчысы ага турган болсо, бир дагы согуш жарыяланбаш керек деп. 30 000 бала бир тыйын албай калат деп атса, бул жерден биз шашкалактап атабыз. Ушу байлар менен орто катмар 800 000 үй бүлө пособие ала калсын деп атабыз. 400 000 кедей менен кембагалдардын акчасын кайра 800 000 бай менен орто катмарга тараткан үчүн жанталашып атабыз бул жерде. 120 депутат ушул жерден ала калайлы деп жанталашып атабыз. Туура эмес бул түпкүлүгүндө. Ошон үчүн өкмөт жоопкерчилигин алды. Ушунча сын пикирдин баарын угуп атат. Эгер 3 ай жетет десе жетет. Менин оюм боюнча 1-сентябрга чейин муну караш керек болчу. Вакуум болбойт. Мурунку мыйзамдагы иштеген жөлөк пулдарды кандай алып атса, ошондой алат. Азыр минус 25 градус болуп атат ат башыда. Кочкордо минус 15 болуп атат. 5,5 миң сом алган жесир аялдын үйүн элестетип көргүлөчү. 1-январда 1 миң сом алат экен ошо. Ана мындай талаш тартыш болуп аткандан кийин ошо мүчөлүштүктөрдүн баарын мойнуна алып, ушул жерге мына министр өзү келип, премьер-министр баш болуп ушуну январга чейин оңдоп коелу деген бул эрлик жана жоопкерчиликти мойнуна алгандык. Мына бул жерде Аскар Алимбаевич отурат эртең менен кечке чейин. Туура кылып атышат булар. Мыйзамдан ката кетиргиче биз оңдоп коелу 1-январга чейин. Асель Союзбековна, регламент менен туура жакшы алып барып атасыздар. Кийинки экинчи окууга келгенде мунун баарын тең талкуулап алабыз тездиктеп. Рахмат. Рахмат. 2-чы микрофон процедурный. Рахмат, Асель Союзбековна. Урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды кабыл алып атканыбызда эки максат койгонбуз. Биринчиси бул коррупциялык схемалардан максималдуу айрылуудан, экинчиси жөлөк пулду алганда жөнөкөйлөштүрүп, карапайым жөнөкөй энелер көптөгөн справканы топтоп, кыйналып анан кийин ушул жөлөк пулду алат деп. Бүгүнкү күндө мына кайрадан жана сунуштап аткан мына бүгүнкү күндө мыйзамда кайра эле ошол схемадан чыга албай атабыз чынын айтканда. Кайрадан эле ошол көптөгөн справканы чогултуп, энелер жүрүш керек экен жөлөк пул ала албай. Ар бир райондо керек болсо, эл менен встречаться эткенибизде көптөгөн заявлениялар болгон. Керек болсо в письменном виде болгон. 5 миң сомдон акча алып атат. 2 айлык пособиянын каражатын алып атат деген. Мындан кантип айрылабыз? Бүгүн обсуждение кылышыбыз керек эле муну. Кыскартып койдуңар, урматтуу депутаттар. Рахмат. Рахмат. 1-чы микрофон процедурный. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бүгүн жаңылыктардын кечки чыгарылышын карасаңар, парламент жөлөк пулдун убактысын 3 айга жылдырды деп берет. Өкмөт акча таба албай калды же мурдагы катачылыктарын мойнуна алды деп бербейт. Эмне үчүн парламентти, депутаттарды элдин баары сөгөт, жаман көрөт? Анткени өкмөт ушундай нерселерди маалыматтык кампанияда бардыгын бизге шылтайт. Эртең регионго чыкканда мына отурган коллегаларыбыз өткөндө жөлөк пул болот, мына 1-январдан деп айтып атышкан. Эртең булар элге чыкканда эмне деп айтат? Биз эмне деп айтабыз мисалы? Ошон үчүн мына бир коллегабыз айтып кетти азыр, өкмөт башчы эрекен жоопкерчиликти алды деп. Эгер жоопкерчиликти алып, кандай эмне жоопкерчиликти алды? Министрди кызматтан алдыбы? Ката кетиргендерди кызматтан алдыбы? Болбосо өзү бүгүнтөн калбай өкмөт башы элге чыгып кечирим сурасын. Биз мына акча таппай калса, акча таппай калдык. Же болбосо ушундай ката кетирген экенбиз убагында деп. Болбосо азыр парламентти кароолоо дагы башталат. Азыр биз чыгарыбыз менен интернетте карасаңар, депутаттарды сөгөт мына 100 миң деген энелер апалар күтүп атса, пособияны. Мына бул депутаттар эми өздөрү кабыл алып, дагы артка жылдырып коюшчу. Булар элди ойлобойт деп айтат. Ошон үчүн бул жерде маалыматтык түшүндүрүү иштеринде өкмөт жоопкерчиликти өзүнө алсын, жок дегенде. Чыгып айтсын, бүгүндөн калбай, мына коомдук каналдан чыгып айтсын. Биз ушундай болуп катачылыкты бизден кеттик, депутаттардан сурандык биз, жалдырадык. Анан кийин ошолор мындай кабыл алып берди деп. Ошондо менимче туура болот. Рахмат. Рахмат. 3-чы микрофон процедурный. Рахмат. Уважаемые коллеги, давайте говорить языком цифр.
Есть статистика, посмотрите, доля населения, имеющего доход менее $1 в день. Кто живет на $1 меньше, на $1 в день? Ошская область 0, Таласская область 0, Нарынская область 0,74. И для того, чтобы убрать вот эти вот очень негативные явления, был разработан закон. Был разработан закон, который должен был вступить с 1 января 2018 года. Что сделали? Только по Нарынской области с 1 января 2018 года должны были получать Балага Сюинчу 6850 детей, Балага Джулек 19687 детей, Үбелега Комек 14011 детей. Итого детские пособия должны были получить 33 698 наиболее нуждающиеся дети, что на 52% больше по сравнению с 2017 годом. Я вам привела данные по Нарынской области. В случае отмены нового закона или изменения сроков реализации 12 тысяч детей только по Нарынской области не получают помощь со стороны государства. Урмату коллегалар. Сегодня торжествуют все коррупционеры. Мы опять возвращаемся. Сейчас будут плакать более 500 тысяч пенсионеров, чьи доходы мы включаем для того, чтобы для исчисления дохода семьи и выплаты пенсий пособия. Сейчас сидят инвалиды и плачут, их инвалидная пенсия включается в доход семьи. Сегодня торжествуют все коррупционеры. Хорошо, мы на 3 месяца продлим, но что принесет нам правительство через 3 месяца? Те же исчисления тех же доходов, 53% республиканского бюджета уходит в соцсектор на выплаты. Это большой кусок, это лакомый кусок, на который положили глаз коррупционеры. Коллеги, ну где наш разум, где логика? Рахмат, 5-ші микрофон процедурный. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, Масалиев, Өнүгүү прогресс фракциясы. Өтө татаал маселе болуп турат. Акыркы 6 айда бизде көптөгөн ушундай чыр болуп атат да. Ал чырдын жыйынтыгында Жогорку Кеңеш эң жаманаттуу болуп жатат да. Эмне болсо да дүйнөдө биз Кыргызстанда Жогорку Кеңеш күнөөлүү болуп турат. Биз өкмөттү бекиткенден кийин өкмөткө жардам болсун деп дайыма булардын демилгелерин колдоп атабыз. Керек болсо 3 окууда мыйзамды тебелепти кабыл алып атабыз. Бирок бүгүнкү болгон мыйзамды кийинки жылдыруу негизи айла жок жылдырабыз. Экинчиден жоопкерчилик толук болуш керек. Ким демилгечи болгон? Ушул жерде сахнада чыгып туруп, мына трибунада чыгып туруп, борбордук трибунада бизди башыбызды айландырып коркпогула, 7 миллиард табылат деген. Биз 7 миллиард эмес, өзүн таппай атабыз да. Ошондуктан менде мындай сунуш болот. Бул жерде биз кабыл алганбыз, моюнга алышыбыз керек. Окубай туруп, түшүнбөй туруп кабыл алганбыз, колдоп бергенбиз. Ким каршы болсо да жалпы Жогорку Кеңеш кабыл алып берди. Биз жоопкерчилик азыр толук эле массалык маалымат каражатты алып атабыз. Ал эми өкмөт сунуш кылган. Азыр эле иштеп атат ошол өкмөт. Президент кол койгон. Бул шайлоонун алдындагы жакшынакай, эми сырты боюнча жакшынакай кадам деп айтылган болчу. Тилекке каршы ишке ашкан эмес. Максат жакшы болушу мүмкүн, жолу тескери болуп калды. Ошондуктан менде мындай сунуш бар эле. Бул маселени жылдырып, эмки жумада өкмөт башчысы ушул жерге келип туруп, кайсы кызматкер жоопкерчилигин айтып бериш керек бизге. Кызматтан бошотсо, бошотуш керек. Өзү кетсе, өзү кетсин. Болду эми депутаттар, токтоткулачы. Биз жооп берип тура беребиз баарына. Жеген самсак акча төлөп биз эмне? Айткылачы, кайсы кезде бизди депутаттарды жакшы сөз менен айтып атат? Өзү үстүндө журналисттер тепкилеп атат. Төрдө турган мына өкмөт кызматкерлер жооп бербей калып атат. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, комитетке тапшырма берип, жоопкерчиликти карап коелу. Биз колдоп беришибиз керек, 6 ай керек болсо жылдыралы. Мурунку мыйзам иштей берсин. Бирок жоопкерчилик. Рахмат, 1-ші микрофон процедурный. 1-ші микрофон процедурный. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Кейде депутаттар популист болот экенбиз, кейде артист болот экенбиз, анткени саясаттын сапары ушул экен да. Ушул мыйзам ушул жерде кабыл алынып атканда бүттүңөр ура дегенсиңер. 3 эле киши каршы добуш бергенбиз. Ал Бокоев, Бекешев, Момбеков. Айми бүгүн жоопкерчиликтин баарын өкмөткө айтып атсыңар да. Силер кылдыңар деп. Туура, өкмөт ушул жерде сиз министр унчукпай отургансыз. 30 000 бала жөнүндө ооз ачкан эмессиз. А бүгүн келип ал ооз ачып бизди шүмшүк көрсөтүп атасыз. Жоопкерчиликти сиз тартышыңыз, сиз бүгүн кызматтан кетишиңиз керек. Экинчи, бул мыйзамдын башында этеги жок, эсеби жок келген. Мен ошончо каршы добуш бергем. Бул шайлоо алдындагы шарлатанство болгон.
Бұл байлардың балдарына бағытталған мыйзам болған. Кедей кембағалдың балдарына қаралған мыйзам емес. Депутаттың, министрдің, акимдің, губернатордың балдары жөлөк пул алсын деген. Тура айтат Алтынбек Турдубаевич. Жөлөк пул деген бұл бөлөк пул емес. Бұл бюджеттің пулу. Аны кимдер алыш керек? Аны қарапайым елдің қаны қатмарындағы адамдар алыш керек. А бұл мыйзам міне. Тура өкмет біздің кемшілікті тауып шығып азыр айтып атат, біз 3 айға оңдеп берейік деп. Біз айтып атасыз да өкмет сілер. Өкмет бірақ шеде қарап отырғансыздар. Мына қаржы министрі менен тіге социалдық институт қайықта қараған. Аз бүгін бұл артист болады осыда. Уят, анан кейін қарапайым елді қылдыңар. Қайықта қалдыңар ле? Шайланды алдында шардана кеп қылдыңар. Ақтана, мақтана кеп қылдыңар. Бүгін мұсты сақтана отасыңар. Уят, ошондықтан 3 айда қас. 6 айдың ішінде қайтадан қарап шығып 30 мың емес 30 мыңдан көп кіші шығады. Ошон үчүн бұл мыйзам кабылданыш керек. Анан кейін жоопкерчиликти жонуңардан түшүрбөгүлө. Тоокерчиликти тонуңардан түшүрбөгүлө. Өзүңөр кабыл алгансыңар. Өзүңөрдүн кемчилигиңерди өкмөт көзүңөргө чукуп алып келип берсе, эми өкмөткө шылтып атасыңар да. Уят да. Артист болгондо жөн болуш керек. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу кесиптештер, негизи абдан туура эмес чечим кабыл алынды да. Түшүнүксүз жери на январдан ишке кирмек. Анан нарындагы митингге чыккан адамдардын сунуштарын, талаптарын карап көрсөк, анда ошол 2 бала деп атабыз, 2 балалуу жакыр деп. Аны биз алдын ала да билгенбиз, бирок эсептөөлөр жок эле так. Ошол 2 балага 30 миң деп атабыз, эсептөөлөр чыкты. Кечээ каржы министрлигинин замы ал акча табылат деди. Анда көйгөй жок депчи. Эмне себептен? Мисалы үчүн мага кечеден бери, мына 1 жумадан бери ушул маселе көтөрүлгөндөн бери менин телефонум же почтам токтогон жок. Баары күтүп атышат. Алардын укугу эсепке алынбайбы? Анан бул жерде 7 миллиард деп калп айтып атышат. 7 миллиард эмес, 1 миллиард 8 ал каралган. Ошондой бүтүм келген. Анан ушуга чейин 2009-жылкы алынган мыйзам ушунчалык ушул соцсекторду жөлөк пул жакты абдан туңгуюкка кептеп койгон да, туңгуюкка кептеген. Азыр айтып атышпайбы, мисалы үчүн бул жаңы мыйзам акимдерге, мына губернаторлорго, байларга же байлардын кедейлердин акчасын алып байларга, бул абдан туура эмес. Ушул жаңы мыйзам менен ошо эң жакыр үй бүлөлөр кирип атат, ошол балдар кирип атат. Биз эми жаңы жылдын алдында балдарга каршы кантип ушул азыр сүйлөтпөй дагы эчтеке жасабай эле, мына демилгечилерди дагы сүйлөтпөй эле кабыл алып атасыздар. Абдан туура эмес, уят бул. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Азыр бул жерде мына каржы министри отурат, 1,7 миллиард бар деп атпайбы бюджетте. Эгер ал каражат жете турган болсо, бул мыйзамды өкмөт азыр жаңы жылдырайык деп алып келген эмес. Баленин бары ошо каражатта. Мына азыр Дырскелди мырза туура айтты. Бул ошол убакта баягы шайлоодун астында киргизилген. Бирок мен ойлогом кол коюлбай калат го деп. Мен ушерде каршы чыккам телевиденияларга чейин катышып. Бул болбойт депчи. Мен депутат катары пособие алып атсам, менин коңшум 2 балалуу жакыр үй бүлө албай жатса, эртең мен алардын бетин кантип карайм? Десем мага бир коллегам айтат. Анда албай эле койбойсузду. Мен алам атайын. Алып туруп анан кийин коңшуларым алып келем силердин астыңарга. Мына ушул депутаттар жазады деп ушинтип айткам. Ошондуктан мен айткам 2 миллиард эмес 7 миллиард керек болот деп. Анткени только сүйүнчүгө 700 миллион сом кетет. Жылына 155 мың бала төрөлөт. Только 3 жашка чейинкиге 3 миллиард сом талап кылынат. Анткени биз поголовно баарына берип атабыз. Биздин жана айткандай байы да олигархы да баары алып баштайт. Пособие деген бул жөлөк пул, только жөлөк кыла турган семьяларга берилиш керек. Адресный бардыгына бере турган биз андай бай мамлекет эмеспиз да. Аны Россия көтөрө албай жатат. Ошондуктан урматтуу коллегалар, эгер өкмөт чындан азыр акчабыз бар десе, мен бул мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырам, өкмөт реализация кылсын бул мыйзамды. Анткени парламент кабыл алынган. Барыңарды чакырам, ушул мыйзамга каршы добуш бергиле, өкмөт аткарсын. Сүйүнчүсүндө 3 жашка чейин барын берсин. Мен гарантия берем, өкмөттүн каражаты жок, 7 миллиард сом. 2018-жылы грубо айтканда чимкирге отуруп калат, аткара албай бул мыйзамды. Ошондуктан азыр нары көстө жылдыруунун айласын кылып атат. Анан кийин мен айтарым жана ноябрь-декабрдыкын урматтуу министр бердиргиле, ноябрь-декабрдыкын. Көп элдерге азыр отказ бербей койдуңар. Рахмат.
Так, қой тұрыңыздар. 4-ші микрофон процедурный, анан 1-ші микрофон процедурный. Уважаемые депутаты, мне кажется, вот этот законопроект очень правильный. Просто надо было все полностью, закон весь, пока приостановить действие. Сюинчупул это хорошо. На 10 лет вперед никто не смотрит. У нас численность населения растет. Через 10 лет уже не 4 тысячи, люди захотят 8 тысяч получать. Вы же видите, по всем пособиям, по пенсиям всегда просят поднять. Разве была просьба, чтобы сделали меньше? Нет, меньше не будет. Только больше и больше только будет. Когда я тоже говорю, лучше лицам с инвалидностью, вот детям дайте лучше пособие. Нет, 600 миллионов сомов нужно. Но тут же 1,8 миллиард нашли. Что сделали? Вот сейчас Айнур Утойчин говорит, торжество коррупционеров. Какое торжество коррупционеров? Получилось, вот, пожалуйста, с Баткина женщина жалуется, вот ко мне обратилась. У нее 4 детей. На каждого ребенка по 900 сомов получает она. Будет теперь на 3-ю и 4-ю по 500 сом получать, 1000 сом. В разы сокращаем. Что вы думаете, она не выйдет на митинг? Еще как выйдет. Просто сейчас не все почувствовали. Январь, февраль, вот тогда начнется, поверьте, когда люди почувствуют, что у них что-то отняли. И вот так же с Сюинчупулом будет. Правительство когда-то захочет убрать его, а будет уже поздно. Очень поздно. Все захотят его получать. И будут требовать еще больше и больше. Поэтому я считаю, правильно сейчас правительство делает, что нужно отсрочить. Возможно, они придут к тому мнению, что нужно будет переработать закон. Да, действующий закон, он не идеальный. Не идеальный. Справок много. Но давайте тогда коррупционеров сажать, вот эти справки отменять. Другие же пути есть. Поэтому я считаю, урматтуу депутаттар, ошол мыйзам долбоорду колдоп берели. 3 ай десе 3 айды берели, мейли. Тупикке өзүлөр келет анан. Рахмат. 1-ші микрофон процедурный, андан кейін 5-ші, андан кейін 3-ші. Урматтуу коллегалар, буга ким жооп берет дейсиздер? Бул мыйзамдын автору катары мен жооп берем мыйзамга. Ал эми колдоп берген сиздер жана өкмөт жооп берет. Себеби бизде байдын баласы, кембагалдын баласы деп бөлбөшүбүз керек. Ар бир баланы коргоого жана колдоого мамлекет гарант, мамлекет коргош керек. Биздин ошондуктан коргоп өкмөтүбүз дагы, каржы министрибиз дагы акча бар деп бюджеттен акча каралып берген. Бул мыйзам толук кандуу өткөн. Мен 1 январдан тартып ушул мыйзамдын күчкө кирип аткарышын талап кыламын. Биринчиден, экинчиден айткым келет, урматтуу коллегалар. Биздин балдарды төрөп энелер көчөгө таштап атса, аталар тепкилеп атса, ал эми өкмөт акча жок деп жөлөк пулду чегербей токтотуп атса, бизге өзү бала керекпи деген суроо турат. Урматтуу коллегалар, бул мыйзам толук кандуу өткөн мыйзам. Бул күчкө кириш керек, иштеш керек. Мен ошону талап кыламын. Эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизсе, анда толук кандуу талкуу болсун. Наркы мыйзамды талкуу болгон жок деди. Бул мыйзам талкууга качан коюлду? Кайсы жерде коомдугу болду? Кайсы жерде каралды? Кимдин сунушун укту? Ошондон давайте өзгөртсөк, мыйзамды өзгөрткөнөк. Өзгөртпөсөк, наркы мыйзамды ишке киришин мен талап кыламын. Рахмат, 5-ші микрофон процедурный. Рахмат, урматтуу Асель Союзбековна, урматтуу коллегалар. Чыныгы орчундуу маселе, ошонун үчүн баарыбыз чыгып сөз сүйлөп жатабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү да, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши да баарыбыздын максатыбыз бир. Бүгүнкү күндө бул мыйзам 1 январдан күчүнө кирет деп, эгерде ушул мыйзамда кичине бир акыйкатсыздык болсо, ошону кайра өкмөт сунуш берип, сиздердин астыбызга келип отурат. Биз ошол акыйкатсыздыкты жоёлук деп. Эгерде чыныгы так мыйзам боло турган болгондо, эч ким сыртка чыкпайт болчу суукта. Ошонун үчүн, урматтуу депутаттар, бул жерде жоопкерчилик жөнүндө бир топ урматтуу коллегаларым сөз көтөрүп кеттиңиздер. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө өкмөттө бул маселе каралат. Экинчи окууга келгенге чейин. Экинчи, биз сиздер менен элди да кыйнабай, өзүбүз дагы күнөөнү моюнга албай, депутаттар менен өкмөттөрдүн ортосунда бир макулдашуу комиссиясы түзүлүп, бул мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек деп мен ойлойм.
ошол 3 күчкө киргенге чейин бүгүн 3 айга жылдырып жатабыз. Мен ойлойм, билбейм, 3 ай өтө кыска мөөнөт, бирок иштеп чыксак болот деп. Ал эми кээ бир мен коллегаларым кичине эмоция калтырып чимкирге аккан деген сөздөр чыгып кетти, өкмөттөн айтпашыбыз керек. Ал өкмөт да биздин өкмөтүбүз. Ошол жакта деле Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын патриоттору иштеп жатат. Керек болсо өкмөттө эртең менен саат 8-ден түнгү саат 11-ге чейин иштеп жатат. Рахмат чоң. Рахмат. 3-чү микрофон процедурный. Урматтуу депутаттар, чечимди болсо кабыл алдык. Эми мындай аргумент чыгып эле адекен айтып кыйкылып токтотпойлубу? Бөлөк маселелер бар, ошону улантпайлыбы? Мирлан Исакович, улантпайсызбы, бөлөк маселелерди улантпайсыздарбы? Анан улам эле неме деп кыйкылып берсек, аргумент чыгып эле кыйкылып берсек, бүгүн күн эртеңге деле жетпейт могу маселе. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон процедурный. Рахмат, урматтуу Азат Сөзбек, урматтуу депутаттар. Аз орто процедурында эле талкуу болуп кетти да, мына регламентме алып барсак, мына сунуш каттары кыска болсо, мына алдыда ратификациялар бар. 3-4 ратификация бар. Аз алдыда жумуш күн бүтөт. Ошон кичине эртелетпейби, урматтуу депутаттар? Бири-бирди сыйлап, аз ортодо процедурный эле талкуу болуп кетти да. Az mına Zal Kılıçbek de aytты, ama sunuşumdu kolдоп койсо урмат депти. Алдымда канча ратификациялар бар. Ошонун кичине талкуулап, ошону бүгүн кабыл алып берек. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон процедурный. Рахмат, Василий Союзбековна. Мына бюджет кабыл алынып атканда кече Адылбек Алешевич, мен сизден сурагамын. 1 миллиард 800 миллион акча ушул законду кабыл алып атканыбызда каралдыбы деп. Сиз ушул жерде жооп бергенсиз. Каралды 1 миллиард 800 миллион акча деп. Неужели бүгүнкү күндө ушул каражатка такалып кимге ишениш керек? Өкмөткөбү же Минфингеби же соцзащитагабы? Биздин кабыл алып аткан мыйзамыбыз 1 миллиард 800 миллион акча эле каражат керек болчу. 7 миллиард же башкасы жок эле. Урматтуу депутаттар. Не дейсиз? Азыр 1 мүнөт уксаңыздар. Барыңыздар айтасыңар, регламент бузбай иштейли. Регламентти өзүңөр бузуп атасыңар. Депутат Сулайманов Алтынбек Турбаевич сунуш киргизген. Биз ал сунушту добушка койгонго милдеттүүбүз. Биз аны добушка койдук, добуш менен чечтик. Процедурныйга чыгып атасыңар. Талкуулоо болуп кетти. 1 эмес 2-ден 3-төн чыгып атасыңар. Ошондуктан бүттү, кабыл алынды. Азыр мына комитеттин корутундусун азыр төрайымга берем. Мен төрайым комитеттин корутундусун окуйт. Анын астында министр финансов Адылбек Алешевичке сөз берем. Мен экеле уруксат берсеңиздер, финанс министр Касымалиев экеле цифраны айтып кетейин. 2017-жылга сиздер бекитип берген бюджетте мамлекеттик жөлөк пулдарга 5 миллиард 631,3 миллион сом көрсөтүлгөн. 2018-жылга 7 миллиард 890,5 миллион сом биз киргиздик. 1,8 миллиардтан андан да көп акча каражаты кирди. Кабыл алынган мыйзамды ишке киргизүү акча каражаты бар, бирок маселе акча каражатында эмес, башкада. Рахмат. Комитеттин корутундусу окуу үчүн сөз комитеттин төрайымы берилет Молдобекова Гулкан Сакиновнага. Рахмат, Азат Союзбековна, урматтуу депутаттар, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитет төмөндөгүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Күн тартибинде кийинки маселе. Айнур Тойчиевна, если процедурный айтыңыз, если талкуулоо кетсеңиз, мен микрофонду өчүртөм. Биринчи микрофон процедурный. Урматтуу депутаттар, процедурный чындыгында талкуу эмес, бул мыйзам долбоору боюнча эмес. Азыр мен колумда маалымат келди да. Организаторы и активисты протестных движений в городе Нарын
Абдылдаева Жаңыл, Абдраимова Замира, Джумабаева Бахтыгуль, Джусу Бакунов Ше сами не являются получателями ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющих детей, но они организовали митинг недовольства нормам нового закона. Со слов населения, вышеперечисленные активисты являются постоянными организаторами недовольства по различным политическим вопросам. Я вас предупредила, только процедурные вопросы. Вы сами регламент нарушаете. Күн тартибинде кийинки маселе.